Самара Каримова Кудайды оозанып, кимдерге ачууланды? Ырчы Самара Каримова жеке баракчасы аркылуу кайгырып, интернетте анын атын жамынып, акча иштеп жаткан шылуундарга ачуусун келтирди. Урматтуу элди алдап, жаңа аккаунт ачкан, акча топтогон аферисттер соттолуп кетпегиле сураныч. Урматтуу спонсор болом деген көрөрмандарым, сураныч өзүңүздөр деле ойлонсоңуздар. Кымбат баалуу белектер, машинага кантип демөөрчүлүк 500, 1000, 300 сом болсун. Анан дагы бирдик кылып которобу? Сураныч ойлонуңуздар. Биз Алгиф оюнума аккаунт ача элекпиз. 19 февраль ачылып, 20 февраль старт алат. Ал эми жаңа аккаунт ачып, алдап 500 000 сомдон акча алгандар Кудайдан корккула. Эч ким көрбөйт, билбейт деген менен Кудайым карап турат. Ага жооп берчү күн келет. Самара Гиф деп аталган аккаунттар көп экен, бирине да ишенбеңиздер. Алдамчылар, баарыңар жаппасаңар органдарга кайрылып, сүрөтүңөрдү баракчама чыгарам. Бүгүн кечки 6-га чейин мөөнөт берем. Өчүрбөсөңөр үйүңөрдүн адреси, телефон номери, дарегиңер баары чыгат. Азыр 21 кылым, технологиянын заманы, орган кызматкерлери көзүн жумуп туруп, компьютерден таап коет деген. Ырчынын чыркырап, мынчалык катуу кайгуусунун жөнү бар. Себеби Instagram социалдык тармагы учурда бизнестин бир түрүнө айланды. Анда бир эле ырчынын аттында оңдогон аккаунттар чыгып, бир аз кат алуучу топтоп саткан бизнесмендер көбөйдү. Маалымат блогу Арбакейчи. Өзбек ырчысы Юлдуз Усманова балалуу аялды концерттен кууп чыкты. Өзбекстандын эл артисти Юлдуз Усманова баласы ыйлап жаткан аялды концерттен кууп чыкты. Бул тууралуу Өзбек маалымат каражаттары жазып чыгышты. Белгилүү болгондой, жогорудагы окуя Юлдуз Усманованын кызы Нилуфар Усманованын жаңа альбомунун бет ачары өтүп жатканда болгон. Балаңызды алыңыз дагы чыгып кетиңиз, кыжырыма тийип жатасыз, чыгып кетиңиз деп залда отурган аялга кыйкырган. Ырчынын бул кылыгы социалдык тармактарда талкуу жаратты. Бири кайрадан Жылдыз оросту менен ооруп баштаганго десе, айрымдары мындай ата-энелерден улам, концертке дагы бара албай калдык деген эки тараптуу пикирлер жаралган деп Барс медиа жазып чыкты.